Урматтуу эже агайлар, урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздер менен биз алып агартуучу туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор Кусейин Карасаев агайыбыздын 127 жылдыгына арналган иш-чарада кезигишип отурабыз. Бул залкар инсандын ысымы Бишкек гуманитардык университетинде ыйгарылган. Биз 44-мектептин мугалимдер жамааты, кыргыз тили жана адабияты мугалимдери ушул Бишкек гуманитардык университетинин илимий китепканасындагы көргөзмөдө отурабыз. Бул жерде Кусейин Карасаевдин негизги белгилүү эң эле сейрек кездешүүчү абдан баалуу эмгектери коюлган. Өзү лексиколог, тилчи, анан кийин тилчи, жана накыл сөздөр деген бар, камуснаме деген бар, карасайнаме деген бар, мына ошолордун автору. Анан эң негизгиси Карасаев Касым Тыныстановдун түзгөн сөздүгүн, орфографиялык сөздүгүн кийинчерээк толуктаган. Орфографиялык сөздүк деген бар. Эми ошол жерде орфографиялык сөздүктө жана кээ бир сөздөрдүн этимологиялары бар. Чыгыш тарыхы, этимология деген чыгыш тарыхы. Андан тышкары бул өзү кийинчерээк өмүрүнүн акыркы жылдары жанагы пенсияга кетти да. Мына ошо пенсияга кеткенде аябай иштеди. Жанагылардын баарын китеп бетине түшүрдү. Мисалы Камуснамесин, Карасай сөздүк дегендерди китеп бетине түшүрдү. Эми бул өзү 1901 жылы Түп районуна караштуу Токтаян деген айылда туулган. Анан эми өмүрүнүн көпчүлүгүн бул киши өзү абдан кыргыз элине арнаганда, кыргыз элине арнаганда жана Эркин Тоо газетасынын чыгышына дагы өзүнүн салымын кошкон. Эркин Тоо газет. Бул киши Касым Тыныстановдор менен, Сыдык Карашевдор менен эң биринчи агартуучулар менен жана 20-жылдардагы агартуучулар менен бирге чогуу иштеп калган кишилердин бири. Анан Кусейин Карасаевдин кемпири Айша апа эң биринчи Кыргыздагы чыккан актриса десек болот да. Биринчи актриса десек болот. Анан ошол Карасаевдин аты тирүү кезинде, өзүнүн көзү тирүү кезинде ушул жерге коюлган. Ошол Бишкек мамлекеттик университети, мурда Бишкек гуманитардык университети болчу. Ошо коюлган. Анан бул киши кыргыз эл баатыры болуп биринчилерден. Анан Манасты дагы изилдеген, анан жана эң биринчи жана Саякбай Каралаевди Бишкекке ээрчитип келген, элдин арасынан ээрчитип келген ошол Кусейин Карасаев да. Анан жанагы дагы бунун бир айта кете турган нерсе, Константин Кузьмич Юдахиндин орусча, кыргызча, орусча сөздүгү бар. 42 000 сөздөн турат, билесиңер, ошол сөздүккө салым кошкондордун бири. Ушул Кусейин Карасаев менен Жапар Шүкүр. Бул кишилер тиги Константин Кузьмич Юдахин ушул жанагы орусча, кыргызча, орусча сөздүгү үчүн мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгондо бир кезде. Анан ошол кийинчерээк айтып жүрдү Кусейин Карасаев. Чынын айтыш керек дейт. Ошол сөздүктү ысык көлгө барып Константин Кузьмич Юдахин дейт. Ошол жерде жанагы сөздүктү жана ошол жерде кыргыз элинин абышка, кемпирлеринен көбүнчө ошолордон алган да. Адабиятты Карасаевдин бир жыл Карасаевдин жылы дейбиз. Мен чын эле агиштин колунда окуп калгам, студент болуп. Юдахинден да сабак алгам, агиштен да сабак алдым, мектептерден 60 үйүндө болгом, Айша апанын колунан даап таткам, жана квартирада. Анан жана сөздүктөр жөнүндө ОСЭК мындай анча-мынча тааныштар бар. Юдахин менен Карасаевдин ортосунда болгон. Анан эми ишинде 38-жылы Юдахинди Ленинградтан Карасаев ичип келип үйүндө Кеңсууда
үйүнө алып жүрүп кыргыз үйрөтүп элдин турмуш шарты менен тааныштырып дегендей сөздүктүн башталышы ушундай болгон экен. Анан эми карасак аксакал дөш тилчилердин бири да мына орусча айтканда лексикологияга негиз салган киши, лексикографияга негиз салган, анан көп словарлары бар. Айрыкча өмүрүнүн акыркы жылдары абдан жакшы көп иш көрүп кетти. Биринчи сөздүгү 28-жылы баштаптыр бул киши. 38 эмес, 28-жылы баштап түзгөн. Анан ошол иштен кийин 38-жылы биринчи сөздүгү Батман менен, андан 44-жылы Юдахин менен, анан кийин көп жол чыкты да, 57-жылы ошол сөздүн баарын түзүүгө бул киши катышкан. Толук катышкан да. Анан адегенде жанагындай кошо түзүшкөн болуп кийин чыгып калып ушундай болгон эми көп өйдөлдөй көп болгон да. Ошолардын сөздүк жагы ошондой. Анан мына китептерде Карасай сөздүк деп аталып калбады. Бул сөздүктүн баары. Чыңгыз Айтматов чоң баа берип Карасай сөздүккө ошо киши ат коюп койду. Сөздүктөр көп сөздүктөр бар. Орфографиялык сөздүгү 2 жолу жарык көрдү. 2 жол сөздүк түшүү жагынан бул киши көп көрдү да. Өзүмүн өмүр баяндагы көп аталышын унутуп атам. Өзүнүн ошо баскан жолун жазып кеткен. Байырчесинин китеби чыккан. Ошондо Карасай жөнүндө бир маалыматтар бар, ошону таасыңар бар. Табын айтабыз. Ошо орфографиялык сөздүктү азыркы Хусейин Карасаевдин орфографиялык сөздүгү боюнча аз колдонуп атабызбы же ошону бир артка кетип калып кайра келбедикпи, жана кандай айтса ошондой жасадым деп баштап, анан ал болбойт экен деп тилчилер кайра 53-жылдагы сөздүк да ошого кайра келбеди. Кайра кайрылбады. Кайра ошо жер суунун аттарын ошо дереже менен кайра окуп калдым азыр. Анда башалган болуп кеткен. Орфографияда чыр көп. Ар бир жанагы басылмалардын баары каалагандай жазып баштыга турат. Дереже сактаган иш жок. Анан мектепте вуздарда болсо ошол Карасайдын эрежесин окуш керек негизи. Эреже окуп. Ушундай жактар бар. Анан эми киши мен өз фольклорчумун. Ана киши лексиколог эмес, фольклорго аябай көп эмгек сиңирген киши. Биринчи фольклор жыйноо боюнча эрежелердин баарын жазып жарыялаган ошол киши экен. Тиги 30-жылдарда инструкция деп коет. Ошол менен эл жыйнаптыр фольклорду. Сайып багарларды биринчи таап келген ушул киши тиги жайлоодо жүргөн жеринен атайын алдырып ушул жака эми тамаша кылып айтканда алдап эчтикпен койду. А киши тентегирээк киши болду, көнбөй. Ооба. Алып келип анан Жунушул Ырыс деген ошо Карасаев менен тиги Ташкентте чогуп жүргөн киши экен. Алгачкы интеллигенттер. А киши ооруп калып калыш. Катуу ооруп калып анан окуудан чыгып калып. Анан сабаттуу киши да табыш кыйын эле кезде. Ошол Ырыс Жунуш деген киши Карасаевден биринчи жолу манасын жаса баштаган. Ана киши кайра тил албай кетип калган. Ечтип жүрүп ал кишини тамак ашын берип эркелетип дегендей. Анан биринчи Семетейин жазып алган да ошо. 5 кептер Семетей бар болуп жазган. Как раз после 40 жылдыгына намын бергенде Карасаевдин атына. Ошондон бери Бишкекский государственный университет имени Хусейина Карасаева аталат. Ошо Карасаевдин эмгектерин биз азырынча бардыгын чыгарып атабыз, библиографический указатель чыгарганбыз, анын передвинде бардыгын. Азыр жакшы материалдар интернетте дагы